Вот есть российский рожок по 60, есть местный рожок. Давайте тогда по 100 сделаю. Ну давайте по 100 делать. Там объем большой будет. Салам достор, Дамашка Help каналында бүгүнкү менин программамдын каарманы Адлет мырза. Адлет мырза, сиз балмуздак сатат экенсиз. Балмуздактан тапкан каражатыңыз өзүңүзгө жетиштүүбү? Мындан көп болсо да жакшы болмок, бирок жетет. Мындай байып кетпейм. Мындай өзүмдүн ой максаттарыма жетпейт, бирок жашоомо нан таап жегениме жетет. Бүткүл жумушуңуздагы кыйынчылык учурлар, анан жагымдуу бир окуялар жөнүндө айтып берсеңиз. Балмуздак сатып атканда кыйынчылык учурда бул учурлар бул мороженое эрип кеткенде. Анткени накта сүт менен жасалат да. Анан кээ бирде свет өчүп, же баягы жакшы ток келбей калганда аппарат жакшы муздатпай анан ичинен балмуздак ирип кетет да. Анан баягы даамдап көрбөгөндөн билбейсиң да, баягы куюп сатып бергенде кардарлар кайра алып кетип берет да, ошо мороженеңди бетке чапкандайчы. Неге бул ириген сүттү сатып атасың деген сыяктуу. Сен баягы атайын сатып аткан жоксуң да, баягы жашоодо жолдо болуп турат. Анан ушундай бир жаман сөздөрдү угасың да. Түшүндүргөнгө аракет кыласың, адамдар түшүнбөйт да. Кыйынчылыктар ошол. Балмуздак сатып атканда айрым адамдар сизге кандай мамиле кылышат? Айрым адамдар жакшы эле. Адамга кандай мамиле, жакшы мамиле кылсаң, жакшы эле мамиле аласың го деп ойлойм. Жаман мамиле кылган жагдайлар болду эле? Жок, эстей албайм. Андай жок го дейм. Ошо жана мороженое ирип кеткен деле убактарда эле болбосо, мындай өзүңдүн жумушуңду так аткарганда эле болбосо, андай жок. Бала чагыңда келечекте ким болууну каалачу элең? Кандай кыялдарың бар эле? Бала кезимде мен ырчы болом деп кыялданчумун. Азыр деле кыялданам ошол тууралуу. Ыр жазам, гитарада ойнойм. Ушундай кыялдарым бар. Альбом жазсам деген кыялдарым бар. Дагы эле бар. Жалпы республикалык тестирлөө. Ошого негизи катышканда кандай балл алдыңыз элеңиз? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Катышкансызбы деген суроо. Эң жакшы балл алгам. Балл алган эмесмин. Мен 9 деле бүткөм. 9 анткени ата-энем мени 9дан кийин окутууга мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан окуй калгам. Ошон үчүн андай тест көргөн эмесмин. Демек тапшырган эмессиз, э? Тилекке каршы тапшырган эмесмин. Жогорку окуу жайына тапшырганга аракет кылган эмессиң, э? Жок. Кылган эмесмин. Эң өкүнүчтүүсү ошол, кылган эмесмин. Ушу Токмок шаарынын эле мэри деп коелу да. Мисалы, шаардын мэри келип, аны менен кезип калсаңыз, ошол эле учурда Кыргызстандын өлкө башчысы, биздин президентибиз келип калса, аларга эмне деген ойду айтат элеңиз? Эгерде президентке жолугуп калсам, анда үй бүлөлүк биримдикти бекемдөө программасын